Мамқаттуу Боршайкомго шайлоочулардын такталган тизмесин берди. Парламентте депутаттары шайлоо үгүтүн мыйзам чегинде өткөрүүнү өкмөткө эскертти. Алдыда мына ушул жана башка жаңылыктардын топтому менен ынтымактын эфирдик убактысын кабарлардын күндүзгү чыгарылышы улантат. Түз эфирде мен Дөөлөтбек Кочкорбаев. Саламатсыздарбы? Мамлекеттик каттуу кызматы Борбордук шайлоо комиссиясына шайлоочулардын жаңыртылган тизмесин тапшырды. Мында добуш берүүчүлөрдүн саны 2.973.525 адамды түзгөн. Бул жолу мурдагы тизмеге караганда 58.937 адамга көп. Мекеменин жетекчиси Дастан Догоевдин билдиришинче, шайлоочулардын саны биометрикалык маалымат тапшырган адамдардын эсебинен көбөйгөн. Буга чейин мамлекеттик каттуу кызматы биометрикалык маалыматын тапшырбаган жарандар шайлоого катыша албасын билдирген эле. Эске салсак, азыркы тапта 800 миңдей кыргызстандык биометрикалык каттоодон өтө элек. Шайлоочулардын акыркы тизмеси шайлоого 10 күн калганда кайрадан жаңыртылган БШКга тапшырылат. Президенттик шайлоону өткөрүүдө административдик ресурс колдонулуп жатат. Бул тууралуу парламенттин жалпы жыйынында айрым депутаттар айтып, фактыларды келтиришти. Алардын айтууларында мектептерде окуу процесси үзгүлтүккө учурап, социалдык мекемелерде жумуш убагы эрте аяктаган. Талдоочулардын баамында үгүт иштери башталгандан бери жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бир талапкерге иштеп жатышат. Теманы Гүлзара Бакаева улантсын. Президенттикке аттангандардын арасында башталган жарыш кызыгына келди. Ар бир талапкер иштеп чыккан программасын элге айтып, үгүт иштеринде азырынча кемчилдик жок дешет коомчулук. Бирок эл өкүлү Мирлан Жээнчороев айрым президенттикке талапкерлер административдик кызматты ачык пайдаланып жатканын билдирет. Айтуусунда ушул жума ичинде Алай районунда талапкерлердин үгүт иштерине байланыштуу билим берүү мекемелеринде окутуу үзгүлтүккө учурап, социалдык ишканаларда жумуш убагынан эрте жабылган. Ар бир мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерди бүгүн мажбурлоо болуп атат. Форма 2 менен өздөрүнүн тилкесинен башка тилкелерге мажбурлап алып кетип атат аларды. Кыйнап атат. Паспорттарды алып коюу болуп атат. Паспорттарды сатып алуу болуп атат. Айрым депутаттардын айтымдарында өлкө аймагындагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бир талапкердин кызыкчылыгы үчүн иштеп жатат. Бул үчүн Борбордук шайлоо комиссиясы да үн какпайт. Буга чейинки революциялар таза эмес өткөн шайлоонун кесепетинен келип чыккан. Андыктан мыйзамдын чегинен чыкпай, үгүт иштерин жүргүзүүгө депутат Каныбек Иманалиев үндөдү. Могу айтылган маселелер бул майда маселелер. Себеби Клинтондагы администрация өзүнө иштеген. Административдик ресурс колдонулат. Колдонулбайт деген бул жомок. Бирок ошонун чегин ашырбагыла да. Парламенттин жалпы жыйыны көпчүлүк эл өкүлдөрүнүн кайым айтышы менен уланып, айрым депутаттар вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зылалиевдин Баткендеги активисттер менен болгон жолугушуусунда бийликтин талапкерлигин колдоого чакырган үчүн айыпташты. Бирок кесиптештеринин мындай пикирин депутат Мурадыл Мадеминов четке кагат. Таза шайлоо 15 октябрь күнү урнага киргенде билинет. Ким колудан кармап же карусель жасаганды 2015 жылы ким көрдү? Бардыгы бармак изи менен бюллетень алып, өзү каалагандай чыйып, каалагандай урнага салып атпайбы? Эл өкүлдөрүнүн наразычылыгынан жана коомчулук тарабынан сын пикирден улам Зилалиев президенттик шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штабты жетектөөдөн алынды. Ал милдет вице-премьер-министр Темир Жумакадыровго жүктөлдү. Борбордук шайлоо комиссиясынын айтуусунда мамлекеттик кызматкерлер үгүт ишин жүргүзгөндөр мыйзам чегинде жоопко тартылып, тиешелүү чара колдонулууда. Биз дагы кээ бир эмнелерди материалды көрүп атабыз. Биз дагы прокуратурага дагы эле ошондой бузулуштар болду деп, ошону бошотулсун деп айтсак деле болот. Биздин да позициябыз бар болуш керек да. Учурда өлкө аймагында жүрүп жаткан үгүт иши социалдык тармактарда да кызуу талкууда. Ал эми айрым талдоочулардын баамында үгүттөө иштери мыйзамдан оолак болуп, бир катар катачылыктар менен коштолууда. Буга өкмөт өкүлдөрү талапкерге артыкчылык кылып жатканын мисал келтиришет. Шайлоочуга 1000ден 3000ге чейин ушундай бааланып атат да, шайлоочунун мындай голостор. Ошондуктан мен оюмча бул азыр укук коргоо органдары, анан кийин коомдук эмелер, активисттер биргелешип ушундай маалымат, фактыларды сөзсүз жөнөтүш керек деп ойлойбуз да.
Жогоруда келтирген фактылар боюнча депутаттар тиешелүү укук коргоо органдары жана Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан укуктук баа берилиши керек деген пикирди карманышат. Эске салсак, президенттик шайлоого үгүт иштери 10 сентябрда башталып, шайлоого бир күн калганда жыйынтыкталат. Талапкерлердин саны 13 адам. Гүлзара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары. Кыргызстан ГЭС куруу боюнча General Electric менен кызматташууну пландоодо. Бул президент Алмазбек Атамбаевдин АКШда аталган компаниянын вице-президенти, КМШ боюнча башкы аткаруучу директору Пон Полет менен жолугушкан учурунда белгилүү болду. Жолугушуунун жүрүшүндө америкалык General Electric компаниясынын Кыргызстандагы ишмердүүлүгү, анын ичинде энергетикалык инфратүзүмдү жаңылоо тууралуу сүйлөшүүлөр болду. Анда тараптар кызматташты кеңейтүү, жаңы гидроэнергетикалык станцияларды куруу боюнча биргелешип иш алып барууну пландоону макулдашты. Президент Алмазбек Атамбаев АКШдагы иш сапарынын алкагында Нью-Йорк шаарында америкалык кыргыз ишкер кеңешинин уюштуруучулары жана ири америкалык компаниялардын өкүлдөрү менен жолугушту. Жолугушуу АКШлык ишкерлердин быйыл июль айында Кыргызстанга барган алгачкы иш сапарынын уландысы болуп калды. Мамлекет башчысы акыркы жылдары Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан реформалардын жыйынтыгына ишенген бизнес өлкөгө акча сала баштаганын баса белгиледи. Ошондой эле өлкөнүн Евразиялык экономикалык биримдигинин жана Европа биримдиктин мамлекеттерине бажы алымсыз товар жөнөтүүгө болорун белгиледи. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук соту жогорку кеңештин Ата Мекен фракциясынан депутат Аида Салянованын ишин кароону улантат. Адвокат Улан Жумаковдун билдиришинче, адвокаттар менен мамлекеттин айыптоочу тарап жарыш сөзгө чыгат. Жарыш сөздөн соң Саляновага акыркы сөз берилет. Өткөн отурумда башкы прокуратура депутат Аида Салянованы 8 жылга эркинен ажыратууну соттон сураган. Оппозиционер саясатчы Саляновага 2010 жылы юстиция министрлигинин милдетин аткарып турган мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Оштун Кара Суу районунда быйыл өспүрүмдөр катышкан кылмыштардын саны көбөйдү. Былтыр 5 өспүрүмгө кылмыш иши козголгон болсо, көрсөткүч 8 ай ичинде эле 16-га өстү. Райондук ички иштер бөлүмүнө жаш балдарга карата 128 доо арыз түшкөн. Райондук прокуратуранын иликтөөсүнүн жыйынтыгы менен 28 арызды кылмыштын курамы бар экендиги аныкталды. Бүгүнкү күндө териштирүү иштери соттук кароого жиберилди. Маалыматка ылайык, 18ге толо элек балдар көбүнчө уурулук, денеге атайлап зыян келтирүүчү кылмыштарды жасоодо. Ошондуктан райондук прокуратура кылмыштардын санын азайтуу боюнча текшерүү жүргүзүп жатат. Анын алкагында өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кылмыштарды алдын алуу боюнча жүргүзгөн ишмерчемдерин карап чыгышкан. Бирок профилактикалык иштер толук жүргүзүлбөгөндүгү аныкталды. Кароонун жыйынтыгы боюнча райондук ички иштер башкармалыгынын жаш өспүрүмдөр иштөө инспекциясынын башчысы кызмат ордунан бошотулган иштебегендиги үчүн. Ошондой бир негиздер болуп атат. Ошондой эле биз райондук билим берүү бөлүм менен кызматкерлер менен биргеликте жер-жерлерде иштеп, атап айтсак 2017 жылы 8 айында 19 текшерүү жүргүзүлгөн. Эми спорт жаңылыктарынан Түркменстанда өтүп жаткан Азия оюндарында мекендешибиз Тилек Куралов казак күрөшүндө 2-нчи орунду алды. Тилек мелдеште 90 килограммдан жогорку болгон балбандар арасында кармашып, 3 балбанды утуп финалга чыккан эле. Бүгүн баш байге үчүн болгон кармашта казак спортчусуна утулуп күмүш медаль тагынды. Ал эми казак күрөшүндө Мирлан Эралиев 70 килограмм салмакта 3-нчи орунду алды. Бул эми медаль менен Кыргызстандын эсебинде 29 медаль болду. 2 алтын, 10 күмүш, 17 коло. Бүгүн 5-нчи Азия оюндарынын алкагында Кыргызстан тарабынан сунушталган алыш белбоо күрөшү боюнча таймаштар башталат. Мелдеш кыз-келиндер жана эркектер арасында болуп 6 салмак категорияда өткөрүлөт. Жана жалпысынан 24 комплект медаль ойнотулат. Анда балбандар алыш күрөштүн классикалык жана эркин түрүндө күч сынашат. Белгилей кетсек, Иран жана казак күрөштөрү 1 күндөн өтсө, алыш күрөшү 2 күнгө уланмакчы.
Бүгін өтүүчү кармаштарда Кыргызстандын 14 балбан келемге чыгат жана алардын арасында 90 килограмм салмакта Нурбек Кожобеков дагы бар. Ушул жана башка жаңылыктар ынтымак чекит KG сайтына дагы жайгаштырылат. Биздин сайтка баш багып, улам жаңы маалыматтар менен таанышып туруңуздар. Ынтымакты социалдык тармактардан дагы таба аласыз. Биздин ынтымак медиа групп деп издеңиздер. Сиздер жаңылыктардын түшкү чыгарылышы менен тааныштыңыздар. Алда болсо арайы саламатта калыңыздар.